Assalamu alaikum туғандар. Бұл видеода мен сіздерге біздің каталог проектіміз бойынша кеңірек айтып берем. Баштап жалпы процессті түшүндүрүп, андан кейін ушул процесстин азыр кайсыл этабында жүргөндүгүбүздү айтып берсем, тема дагы түшүнүктүүрөөк болот деп ойлойм. Караңыздар туғандар, биз бул каталог системасын эмне кылып атабыз? Себеби деген минимальный бюджет менен Wildberriesке максимально биздин мекендештердин чыгып, ошол жактан өзүнүн бизнесин куруп кетиш үчүн шарт түзүп берели деген бир бизнес модель менен жасап жатабыз. Карап көрө турган болсок, бир адамдын Wildberriesке чыгып жаткандагы эң маанилүү болдору, эң чоң проблемалары нелер? Албетте документация тиги булар бар, аларды бир жолу бүтүрүп койсоңуздар болду. Анын үстүндө ал нерсени деген тийиштүү специалисттерге берип койсоңуздар өздөрү бүтүрүп берет. Мен именно Wildberries'in ичиндеги процесстерди айта турган болсом, биринчиси товар тандоо. Өмүрүңүздөрдө биринчи жолу Wildberries'ке чыгып жаткан болсоңуздар жана биринчи жолу товар тандап жаткан болсоңуздар, канчалык обучение өтсөңүздөр деле, канчалык аракет кылсаңыздар деле, биринчиси баары бир өтө окшобой калышы мүмкүн. Так что биринчи боль бул деген товар тандоо. Экинчи боль эмне десеңиздер, ушул тандалган товарды туура жерден, туура баада, туура сапатта алуу. Жана закуп деп коебуз го, ошол. Үчүнчү боль эмне десеңиздер, ушул алынган товарды биздин жагдайда Россияга иш кылып Wildberries'ке жеткирип берүү десеңиздер болот. Бул деген логистика маселеси үчүнчү боль. Ал эми төртүнчү боль болсо, бул деген упаковка. Упаковкадан максат эмне? Дагы көп. Ушул товардын фотосессиясы жана видео сессиясы. Эми караңыздар, ушул 4 боль Wildberries'ке чыгуудагы эң маанилүү этаптардан деп айта турган болсок, биз ушул 4 больдун бардыгын чечип берип жатабыз, Кудайым буйрса. Кандай десеңиздер, бизде Wildberries'те практикалык негизде өзү иштеген, аналитиканын эмне экендигин түшүнгөн, цифралар менен иштей алган аналитиктерибиз бар. Маанилүү жагы дагы ошол туғандар. Мисалы, мен өзүм аналитика кылганды өтө жакшы билбейм. Себеби менин расклад ума деп коет го, менин ойлонуу жөндөмдүүлүгүм дагы көп, чыгармачылыкка дагы көп, бизнес курууга ориентированный. Бирок аналитика кылганга өтө жакшы эмесмин. Бул жерде болсо, именно товарды анализдегенди, аналитиканы аябай жакшы түшүнгөн команда товар анализдеп жатышат. Бизге деген азыр бир 200гө жакын товардын тизмесин беришти. Так что аналитика маселеси чечилди. Экинчи этап эмне десеңиздер, биз как раз азыр экинчи этапта турабыз. Экинчи этап деген ушул товарлардын закуп кылынышы. Биз азыр Кытайдабыз. Кытайдагы заводдор менен переговор кылып, Кытайдагы оптовиктер менен сүйлөшүп, анын жанында бул Кытайда көп жылдан бери ушул ишти кылып жүргөн адамдар менен сүйлөшүп, туура баада, туура сапатта, туура жерден товарды алып жатабыз. Кудайым буйрса, ушул жакынкы 2 жуманын ичинде деп кое берели, бул товарлар алынып, Россияга жөнөтүлө турган болсо, бул маселе дагы чечилген болот. Үчүнчү маселе бар, үчүнчү боль бар жана айтканыбыз, бул эмне? Товардын деген Россияга жөнөтүлүшү. Бул маселени да биз сиздерге чечип беребиз, себеби бул жактан тийиштүү логистикалык компаниялар менен сүйлөшүп, товарды жеткирип берүү жоопкерчилиги дагы биздин үстүбүздө. Анын жанында туғандар, Кудайым буйрса, биз деген Россияда Wildberries'in складына жакын жерден өзүбүз склад ачып жатабыз. Бул товарларды ошол складка киргизебиз дагы, ал жакта кармап турабыз. Төртүнчү боль эмне болчу? Төртүнчү боль товардын фотосессиясы болчу. Товардын фотосессиясында, Кудайга шүгүр, биздин командада фотосессияны түшүнгөн, предметный съемканы жакшы түшүнгөн балдар бар. Алар бул товарларды сүрөткө тартышат. Дагы бир жакшы нерсе, бул товарлардын деген 3D модельдерин дагы жасаткан жатабыз. Ал өзүнчө бир чоң проблема, бирок аны дагы сиздердин атыңыздарга чечип беребиз. Жыйынтыгында упаковка маселеси дагы чечилген болот. Сиздердин кылышыңыздар керек болгон нерсе эмне? Ушунчалык даяр болгон системада ИП же ОС ачасыздар, иш кылып личный кабинет ачасыздар. Бул деген баштапкы этапта жасалыш керек болгон жөнөкөй эле бир документациялык процесстер. Буларды бүтүрүп, личный кабинет ачкандан кийин ассистент программасына подписка болосуздар. Ассистенттин ичинде подписка болгондон кийин биздин сайттын ичинде каталог болот. Даяр сүрөткө тартылган, видеого тартылган товарлар болот. Бул сүрөттөрдү деген сиздер скачать эткенден кийин инфографикасын жасап, өзүңүздөргө жараша бул сүрөттөрдү упаковкалап, дагы бир сыйрачы, баягы конкуренттерден бир аз айырмаланыш үчүн упаковкалап, Wildberries'теги өзүңүздөрдүн магазинге чыгарасыздар FBS системасы менен. FBS системасы менен чыгаргандан кийин сиздерге качан товарга заказ түшө турган болсо,
Бул товарды биздин сайттан заказ берип койсоңуздар, биздин Россиядагы команда жана складдагы сотрудниктер бул товарыңызга сиздин штрих-кодуңузду чаптап, сиздин атыңызга упаковкасын жасап, бул товарды Wildberries'in складына киргизип берип турат. Жыйынтыктап айтыш керек болсо эмне туугандар? Биз деген сиздерге Wildberries'ке чыгыш үчүн керектүү болгон бардык этаптарды максималдуу түрдө ар бир этаптын адиси менен, профессионал адамы менен чечип, даярдап, бүт системаны куруп бердик. Сиздер болгон ушул системанын үстүнөн иштешиңиздер гана керек болот. Анын жанында Кудайым буйрса, мисалы биздин каталогдо бир 40-50 товар боло турган болсо, образын айтканда, сиздер бул товарларды сатып, проба кылып сатып, арасынан 2-3 товарыңыздар аябай жакшы сатыла баштаса, ошол товарыңыздарды сиздер келечекте в будущем ФБО системасы менен деле улантып кетсеңиздер болот. Анан эң жакшы жеричи бул системада. Сиздер мисалы эгерде ФБО системасы менен чыга турган болсоңуздар, бир товарга орто эсеп менен $2000–3000 коротушуңуздар мүмкүн бюджет катарычы. А биздин система менен сиздер чын-чынына келгенде 5000–10000 сом менен деле Wildberries'ти баштап кетсеңиздер болот. Ушундай жакшы бир система Кудайым буйрса, дуа кылып туруңуздар, эл жер үчүн пайдалуу бир система болсун. Сиздерди кызыктырган башка суроолор болсо комментарийге жазсаңыздар болот. Ал эми менде көптөн бери Wildberries'ке топтоп жүргөн бюджетим бар, бирок өзүм чыкканга силердин могул системага менен иштегенге да акчам жок десеңиздер, анда бизде под ключ Wildberries'те бизнес жасап берген консалтинговый компаниябыз бар. Ага да кайрылсаңыздар болот. Мына экрандагы номерлер аркылуу же биздин социалдык тармактарга кайрылсаңыздар, биз сиздер менен байланышып, талкуулап, сиздерге консультация берип, андан ары кызматташтык кылсак болот.